Биринчи курс. Жатакана. Отуруш. Музыка. Би. Студенттик күндөр сонун өтүп жатты. Өзүм айылда чоңоюп өскөн кызмын. Шаарга биринчи ирет келишим. Имараттар, дүкөндөр, ресторандар, соода борборлору кандай гана керемет. Окууга жөнөп жатканда апам, тайеним, чоң энем ортолоруна тургузуп алып лекция окушкан. Бизди уят кылба, жакшы оку, жигиттерге жолобо, акчаны үнөмдө деген сөздөрү. Китептен башты көтөрбөй окуйын десең деле болбойт экен. Курбуларым, жүр тиги жакка барабыз деп көңүлдү бура беришти. Ошондой күндөрдүн биринде Кубанычты жолуктурдум. Сүйүү деген балекет башталды. Экөөбүз сейилдеп жүргөндө убакыт эмне экенин унутуп калчубуз. Жатаканага түн ортосунда келем. Кыздарым уктабай мени күтүп отурушкан болот. Кирээрим менен эмне кылдыңар деп тура калышат. Экинчи курста үйдөгүлөр менен байланышып турмушка чыгам дедим. Апам чалкасынан кетти. Тайенем менен чоң апамды билбейм. Бирок атам эртеси шаарга жетип келди. Сабак жазып отургам. Бөлмөмө атам кирип келип калса нес болуп калдым. Ой боюма койбой айылга алып кетти. Көп өтпөй Кубаныч ата-энеси менен келди. Атамдар кызыбыз жаш деп көшөрүп туруп алышты. Ошентип туң сүйүмдөн ажырап калдым. Окууну бүттүм. Атамдар досунун баласына турмушка узатышты. Менден уруксат сурап да коюшкан жок. Кубанычтан кийин эч кимди сүйө алган жокмун. Айдар үйдүн кенжеси экен. Ошентип айылда жашап калдык. Мен үйдө отурам, ал базарга чыгат. Айтор коёндой окшош күндөр, кыздуу болдук. Эмнегедир Айдар сүйүнгөн жок. Төрөтканадан чыгарып баратып, эмкиси уул болсун, деди. Таң калдым. Бирок эч нерсе деген жокмун. Катары менен дагы эле кыз төрөдүм. Айдар солго баса баштады. Уул төрөп бербесең, төрөп берчү башкасын издейм, деди. Кыздарым менен иши жок. Мага колу тие баштады. Кыздарым атасы өспөсүн деп жакшы эле чыдадым. Көк ала денемди узун көйнөктүн астында жашырдым. Ачуу сөздөрүн унчукпай жуттум. Көп өтпөй боюмда бар экенин билдим. УЗИге түшсөм дагы кыз экен. Үйгө баргандан зааркандым. Анткени Айдар күтүп жаткан болчу. Кыздардын көзүнчө аябай токмоктоду. Көзүмдү ачсам бейтапканада жатыпмын. Боюм анда түшүп калыптыр. Кыздарымды алып кетип калдым. Айдар аркаман издеп келген да жок. 3 бала менен аябай кыйналдым. Ата-энеме да барган жокмун. Болгон баалуу буюмдарымды сатып Батирге чыктым. Бир кафеге кечкисин пол жугуч болуп жумушка орноштум. Ушунчалык кыйналдым. Бирок кыздарым үчүн башымды көтөргөнгө аракет кылдым. Мурун эле кетип калбаганыма өкүнөм. Кыздарга ата керек деп болбогон бир кепти карманып жүрө берип, ден соолугуман айрылыпмын. Көрсө кыздарымдын башынан эле атасы жок болчу экен. Тытынып жүрүп соодага өттүм. Акырында бутума тура баштадым. Кыздарым бой жетти. Жеңилимди жерден, оорумду колдон алган ушул кыздарым болду. Жумуштан келсем тамак даярдап коюшат. Чарчадыңыз деп бутума массаж жасап беришет. Үчөө тең жакшы окушат. Мектепти бүтүп, өз күчтөрү менен чет өлкөгө окууга өтүштү. Күн сайын байланышып турушат. Кээде уул туруй албаганым үчүн өзүмдү күнөөлөйт элем. Кийин гана болочок баланын жынысы эркектен гана көз каранды экенин билдим. Күндөрдүн биринде автоунаамды айдап баратып пробкага туруп калдым. Машина аралап акча сурап жүргөн бир кишиге көзүм түштү. Кийимдери кир, сакал муруту өскөн, кыязы баш жаза албай жүрсө керек. Менин автоунаама келип айнекти такылдатты. Тааныш учурады. Жакшылап карасам Айдар экен. Ал да мени тааныды. Жол ачылды. Машинамды айдап кеттим. Жигитим экөөбүз мектептен бери кыз жигит элек. Сүйлөшкөнүбүзгө 8 жыл болгон. Быйыл күзүндө үйлөнөлү дегенбиз. Ата-энелерибиз таанышкан. Болочок кайненем менен мамилебиз жакшы болчу. Ата-энеси экөөбүзгө деп Батир алып берген. Ремонтун чогуу жасадык. Оңдоп түзөө иштери бүткүчө досумдукуна жашап турайын дегенинен макул болгом. Мындай болорун кайдан билдим? Жаңы жылдан кийин ошол досунун тоюна бармак болду. Эмнегедир мени чакырган жок. Жаман оюм жок. Жылуу кийинип ал, ооруп калба деп узаткам. Кеткен боюнча жок. Канча жолу телефон чалдым. Бир күнү байкеси байланышка чыкты. Бизди кечирип кой. Асан үйлөндү. Байке, тамашалап жатасызбы? Тамаша айткан жерим жок. Трубканы коюп койду. Бул эмнеси? Кайра апасы чалды. Кызым, кечирип кой. Уулубуз үйлөндү. Билем. Сенин алдыңда күнөөлүүбүз. Тилибизди албай койду. Кечир бизди. Көрсө Асан ошол досунун карындашын алыптыр. Ал кызды тааныйм. Мени эже деп сыйлап турчу. 8 жыл бирге экенибизди күзүндө баш кошорубуздан да кабары бар эле. Инстаграмга кучакташып түшкөн сүрөттөрүн жүктөшөт. Көргөн сайын ичим туталанат. Асан бир жолу чалып,
эмне үчүн мындай кылганын айтып да койгон жок. Кайсы жерден, качан жаңылдым, эмнеге мени мындай абалга калтырды? Суроолор көп, жооп жок. Арадан 1 ай өттү. Курбумдан ажырап калганыма дали ишене албай турам. Кече эле жаркылдап күлүп чай сунуп отурган, бүгүн минтип кара жер кучактап жатат. Курбум менен эч кимдин иши жок. Баары өз турмушу менен алышып жүрөт. Жада калса, күйөөсү аны унутуп койгондой. А бечара курбум өзүн арткы планга коюп, үй бүлөм десе жанын берүүгө даяр эле. Күйөөсү акчаны жакшы тапчу, бирок тапканын артыгын чыгарар эле. Солго басып, кол көтөрүп, айла бичип дегендей, курбум бардык кылыктарына чыдады. Экөөбүз кошуна турабыз. Күйөөсү жанжал чыгарганда, түндөсү үйүмө баласын көтөрүп качып келчү. Эртең менен эч нерсе болбогондой жаркылдап күлүп жүрө берчү. Бирок муңдуу көздөрү баарын айтып турчу. Бир кийимин 5-6 жыл кийчү. Байпага жыртылса тегип алат. Балдарына күйөөсүнө дүкөндөн кийим сатып алчу. Өзү атайын базарга түшүп, секонд-хендден кийинчү. Бир жакшынакай көйнөк сатып алчы десем, мага ушул көйнөк болот, андан көрө үйгө бир нерсе алайын деп айтар эле. Ооруп калса төшөккө жатчу эмес, 39 градус температура менен жумуш кылып жүрө берчү. Кийин чоң там салышты. Күйөөсү акча эле алып келип бербесе, баарын курбум өзү бүтүрдү. Усталарын тейлеп, курулуш материалдарын ташып, ичин толтуруп, мына эми там той беребиз деп турганда кырсык болуп кетти. Эртең менен жолукканбыз. Дүкөнгө баратам деген. Кап, ошол акыркы көрүшүбүз экенин билсем гана. Жүрөгү кармап, дароо жан бериптир. Деги эле жүрөгүм ореттечү эмес. Бул кабарды угуп алып, эсим ооп кулап түштүм. Бечара курбум, бир жакшы көйнөк кийгенге жетишпей кете бердиң. Ысык суукта чуркап жүргөн тамыңа жашаганга үлбүрбөдүң. Өкүнүчтүүсү, эч ким бул жакшылыгын билген жок. Күйөөсү 1 айга жетпей башкага үйлөнүп алды. Эмне үчүн биз аялдар үй бүлөбүз үчүн өзүбүздү курмандыкка чалабыз? Курбумдан ажырагандан бери бул суроого жооп таппай келем. Түндө тайекем каза болуптур. Таң эрте жолго чыктык. Жанымда апам ойлоо баратат. Атам ролда. Раматылык тайкем эч кимге зыяны жок адам эле. 30 жыл мектепте иштеген, акыркы убакта көп ичип калган. Адам өлөрүн алдын ала сезет деген чын окшойт. Бир жума мурун туугандарын себепсиз чайга чакырган. Жанында отурган итин сылап, мен жокто үйдү ушул кайтарат деп улам айтып жаткан. Эсил кайран деп ыйлап кирип бардык. Боз үй тегилип калыптыр. Элдер отурат. Мен апам менен боз үйгө кирдим. Тайэжеңим кара жоолук салынып алыптыр. Апам ыйлап кучактаса, бет арчыны алып, жок көз жашын сүртүмүшетти. Бул мен байкаган биринчи калп болду. Аялдарга кошулуп тизилип отурдук. Адамдар келатат дегенде, тайэжеңим калп эле кошуп отуруп калат. Кошокту бир кагазга жазып алыптыр. Бул мен байкаган экинчи калп болду. Аялдар акыбалын сурап чыгып кеткенден кийин, эмне алып келиптир деп дароо алар таштап кеткен пакетти ачып жатты. Бул мен байкаган үчүнчү калп болду. Тайэжеңимдин кызынын кайын журту келатат деген кабар келди. Тайэжеңим жанындагы келиндерге залга киргизип, кымбатыраак конфет салып койгула деп буйрук берди. Ай, токто, кошуналар менен эркектер жака берки майда конфеттерди эле салып тургула. Бат-баттан толуктай бербегиле анан дегенде оозум ачылып калды. Бул мен байкаган 4-чү калп болду. Тайкемди эртең жерге беребиз дешти. Ашкана жактан келе жатсам, тайэжеңим 2 баласына эртең катуураак бакырып ыйлап койгула, эл айтпасын деп жатыптыр. Бул мен байкаган 5-чи калп болду. Жаназа окулду. Тайэжеңим актриса болсо, эбак эле Оскарды алчудай, көзүнөн жаш чыккан жок. Калп эле жулкунумуш этип, "Турарбек, мени кимге таштап кеттиң?" деп бакырып жатты. Кызы андан өтөт. 2 улуу апасынын сөзүн мыкты деңгээлде аткарышты. Өзүмдү циркте жүргөндөй элестеттим. Бул мен байкаган 6-чы калп болду. Машина өлүктү алып кетти. Тайэжеңим боз үйгө кирип келиндерге "Бар чай койгулачы, башым ооруп чыкты" деди. Ордуна отурду да ким эмне алып келгенин кагазга жаза баштады. Бул мен байкаган 7-чи калп болду. Тайкеме боорум ороду. Ушунча жыл жашап аялынын, балдарынын жүрөгүнөн кичине да болсо орун таппаганы өтө аянычтуу. Тайэжеңим менен уулдарын күнөөлөй албайм. Аларды ар бирибиз сыяктуу эл эмне дейт деген кур сөздүн кулу. Эртең жолго чыкмак болдук. Бул спектаклдин көрүүчүсү болгум келбей калды. Түн кирди. Тайкемдин ити Лайка катуу улуп жатканынан ойгондум.
кыязы жибине муунуп калганга окшойт деп сыртка чыктым. Жанындагы кесесинде шорпо, эттер төгүлүп турат. Бирин да жебептир. Байкуш бир кыйла арыктай түшүптүр. Мени көрүп токтой калды. Дал ушул маалда айдын жарыгынан көз жашын байкадым. Бул үйдө Тайкемди чын делинен жоктогон, жалгыз болсо да бир жандык бар экенине сүйүндүм.